Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, ırайымды Аллахтың исминен баштаймын. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, баардыгыңыздарга Алла ыраазы болгон болсун. Урматтуу бир туугандарым, ар дайым баардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Урматтуу бир туугандарым, келиңиздер бөлүнбөйлү, ынтымак болойлу, ынтымак бар жерде рызкы бар деп урматтуу бир туугандарым сиздерди чакырып кетем. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, мына сиздер үчүн мына ушу жаңы толкун деген биз жаңы YouTube канал ачтык. Урматтуу бир туугандарым, бул нерседе биз сиздерге колдон келишинче чындыкты жеткизип турганга аракет кылабыз. Урматтуу бир туугандарым, темаларын да өзүндөй коебуз. Урматтуу бир туугандарым, биз бул жерде акча табыш максат эмес. Урматтуу бир туугандарым, кыргыз элиме чындык, акыйкатты жеткизип туруу максатташтык. Урматтуу бир туугандарым, ошон үчүн сиздерден сураныч, ошого көп бир туугандарга таркатып подписать этип койсоңуздар, колокольчикти басып койсоңуздар, Кудайым буйрса жаңылыктарды көрүп турасыздар. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү нерсе бир ойлонуп, ушул нерсени оюма келди. Урматтуу бир туугандар, мурда эле оюма келген. Эмне оюма келди? Мына Акаевдин маалында бюджет болгон да, канча жыл, 15 жыл иштеди, 10 жыл иштеди, 20 жыл иштеди, билбейм аны. Бирок Акаев качып кетти. Бул чындык, туурабы? Революция болду. Акаевдин ордуна Бакиев келди, туурабы? Бакиев келди дагы бюджет 0 деди. Бюджет 0 деди. Ал макул, эми аларды макул, эми ал Акаевдин командасы бардыгы качып кетти дейли, бардыгы качып кетти. Аларга макул дейли, болуптур. Андан кийин эле дагы экинчи революция болуп туруп, Бакиевди куушту дагы мына Атамбаевдер келишти. Текебаев, ушу бийликтер келди, мына эски бийлик, Отунбаевалар келди дагы. Булар отурду дагы, булар дагы келип туруп бюджетти 0 деди да. Мына ушул жерден эми токтолобуз, урматтуу бир туугандар. Бюджет 0 деди, туурабы? Анан кийин 6 жыл, 5 жыл Атамбаев отурду. Сооронбай Жээнбеков 2 жыл отурду. 7 жылдык бюджет. Мына 3-чү революция болгондо, мына Аллахтын бардык нерсе Аллахтын өкүмү менен, Аллахтын буйругу менен мына Садыр Нуркожоевич чыгып президент болуп келди. Садыр Нуркожоевич дагы келди дагы бюджет 0 деди. Бирок негизинде бюджет 0 дегени менен, бирок Сооронбай Шариповичтин адамдары эч кимиси качкан жок да. Сооронбай Шарипович азыр бар. Кол тийбестик берилген, резиденцияда жашап атат. Анын жанында отурган бүт колунда иштеп аткан адам, системалар бардыгы иштеп атат. Анан азыркы бүгүнкү күндө бюджет 0, куп-курук келдик деп атат. Эмне үчүн азыркы бийликтер, азыркы отурган бийликтер ошол бийликте, ошол бюджетте отурган эле, бюджетти карап аткан адамдар эле иштеп атат. Эмне үчүн ушул бюджетти ошол адамдардан талап кылбайбыз? Эмнеге азыркы отурган бийликтер ошол бюджет тууралуу эме кылбай атабыз? Мисалы үчүн мына Садыр Нуркожоевич айтты, бюджет 0 деди. Бюджетте эчтеке жок деди. Бирок чындыгында жок. Азыркы бийлик эмне? Азыркы ушу иштеп аткан наркы Жээнбектин бийликтери бардыгы бюджетти бөлүп алдыбы? Ушундай боло береби? Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, урматтуу азыркы иштеп аткан бийликтегилер, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Зулучевден башкасы бардыгыңар иштеп атасыңар, эч кимиңер качкан жоксуңар. Ошол 6 жылдык, 5 жылдык, 6 жылдык, 7 жылдык бюджетти ордуна койгула. Ушундай адат боло береби? Мул качып кетсе, ал келип отурса, бюджет жок. Ал качып келсе, бул качып келсе, бюджет жок, бюджет жок. Бюджетти ошол 6 жылдагы отурган адамдардын бардыгы ушул күндө бардыгы иштеп атат. Кайра ошо бюджетти кайра толтуруп койгула, чөнтөгүргө салып койгон болсоңорчу. Эл менен тамашалашпагыла. Садыр Нуркожоевич өзү айткан. Бийликте эл турат деген бирчи. Мына эл сүйлөп атат. Мен элдин атынан мен айтып атам. Ушинтип жүрө беребиз, бюджет 0, кризис деп. Мына Садыр Нуркожоевич кечээде илактап сүйлөп атат мынакей. Бюджетибиз 0 деп, даже мына пенсияларды бере албай калабызбы, айлыктарды бере албай калабызбы деп зорго кутулдук деп айтып атат. Кана бюджет? 6 жылдык бюджет кана? Сооронбай Шариповичтин маалындагы бюджет кана? Атамбаев өткөрүп берди да Сооронбай Шариповичке. Же Атамбаев Сооронбай Шариповичтен бюджеттин бардыгын алып туруп
Биягын дальше өзүң бюджетин буланта бер деп айттыбы. Сооронбай Шарипович тирүү. Ошол маалда мисалы үчүн мына ким иштеп атат? Ошо Улукбек Мариповдор бар эле. Кана бюджет? Эл ушуну биз талап кылышыбыз керек. Мына эми бюджет дагы нөлдөн башталды эми дагычы. Ошон үчүн мен бийликтегилерге кайрылып коеюн, урматтуу бир туугандарым. Эл менен ойношпогула. Элди алдайм деп ора болбогула. Элди мындан буяна алдай албайсыңар. Эл бардыгын көрүп билип угуп турат. Анан мен дагы бир туугандарыма кайрылып коеюн. Мына Садыр Нуркожоевичти колдогон бир туугандарыма айтам менчи. Колдодуңуздарбы, до конца колдоңуздар. Көрүп атабыз. Асмандан түштү, нур болуп түштүң, сага берген Кудайым берди. Түбөлүк президентсин. Түбөлүк бир гана Алла болот, урматтуу бир туугандарым. Ошо Алланы унутпайлы. Ошол сүйлөп аткан адамдар, мына бүгүнкү адамдар, бүгүн ошо сүйлөп асмандан түштүң, нур болуп түштүң деген адамдар мына бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичти жамандап атышат. Болбой калды, андай болбой калды деп. Андай эмес, урматтуу бир туугандарым. Колдодуңузбу, до конца колдоңуз. Баягы макал бар го, эшекке уш качтыңбы, кайра көчүгүм дебе дейт го, билесиңби ошону? Ошондой кылгыла. Колдойсуңарбы, до конца колдогула. Колдобойсуңарбы, башында эле колдобой эле койбойсуңарбы? Мактап аттыңар эле, андай болуп кетти, мындай болуп кетти, ой, молодец деп алып туруп, эми азыр акырында WhatsApp'тардан көрүп атабыз, кандай сөздөрдү сүйлөп атасыңар. Кыйшык кетти, жаман кетти, мындай кетти деп. Бийликте эмес экен, күнөө мына бизде элде экен. Биз күнөөлүүбүз ошол нерсегечи. Өзүбүзгө көкөлөтүп минтип кармап алабыз дагы, акырында биягы башкача болуп кетти да, урматтуу бир туугандарым. Келиңиздер оңолойлу, урматтуу бир туугандарым. Колдойлу, до конца колдойлу. Аны азыркы отурган бийликтегилер, мурдагы Жээнбеков Малдайым отургансыңар, 120 депутат отургансыңар. Ошо мурдагы 6 жылдык, 5 жылдык бюджетти ордуна толтургучуңар керек. Кыйнабагыла азыркы өкмөттү. Аман болгула. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.